Бир жолу Актан атасына келип айтат: ата, мен боз үйгө суу ташып, отундардын баарын жарып, малдарга чөп салып койдум. Мен токойго барып кичине ойноп келейинчи. Кандай дейсиз, ата? Макул балам, бирок алыс кетпей эртерээк келип кал. Мен сарсана болом. Сүйлөштүкпү, Актан, балам? Макул, ата. Ошентип Актан токойго ойногону кетет. Эмнеге мынча катуу тогушу сайрап атат? Жардамга чакырып атабы? Барып көрүп келейинчи. Көрсө, жылан бакка чыгып алып, уяга жакындап, куштун балапанын жейин деп атыптыр. Аны көргөн Актан чуркап келип, таяк менен жыланды чапкылап өлтүрөт. Бирок жылан балапандын энесин чагып алганга үлгүрөт. Актан болсо балапанды көтөрүп алып, боз үйгө алып келет. Чоң апа, караңызчы, кичинекей балапанды куткарып калдым. Жылан жейин деп атыптыр. Боз үйдөн баксам болобу? Буну чоң апа. Тогуштун балапанын куткарып калдыңбы? Бул аябай жакшы жорук да. Актан неберем, бак бул балапанды. Келечекте бизге сөзсүз пайдасы тиет. Мен буну сезип атам. Макул, чоң апа. Акыркы күндөрү начар түш көрүп, жамандыкты сезип атам. Баары жакшы болсо экен, о жараткан Ала Тоо. Актан болсо балапанды чоңойтуп, ал менен күнү түнү жашынбак жана куушмай ойнойт. Балапанга күндө жем берип, Тоо көлүнө апарып суу сандырат. Анан аны боз үйгө алып келип, Актан балапандын сайраганын угат. Күндүн биринде жаан чачын болбой, дарылардын баары кургап, өсүмдүктөр солуп калат. Жакын убакта жаан жабаса, өсүмдүк жок, мал кырылат. Мал кырылса, биз да кырылабыз. Эмне кылабыз билбейм. Эми күтөбүз да, Кудайга баарыбыз жалынып. Бир убакыттан кийин кемпир айткандай, өсүмдүктөр жок үчүн мал ачкадан кырыла баштады. Ушунун баарын көрүп, Актан ыйлагысы келип айтат: бүт жерде кырылган мал жатат. Качан жаан жаайт, качан өсүмдүк өсөт, ата энем эмне болот, чоң апам эмне болот, эл журтум эмне болот деп кайгырат. Анан күндүн биринде чоңоюп калган балапан учуп кетет. Ата, сиз менин балапанымды көргөн жоксузбу? Издебеген жерим калган жок, таба албай атам. Жок балам, көргөн жокмун. Көрүп атпайсыңбы кандай кырсык болуп атат? Балапаныңды кайтарып жүрөйүнбү эми? Башка жумуш жок болгонсуп менде. Эртеден кечке Актан балапанын күтүп асманды карай берет. Ошентип балапанын сагынып, боз үйгө ооруп жатып калат. Төрт күндөн кийин чоң апасы боз үйгө кирип айтат: Тур Актан, балапаның учуп келди. Учуп келгенде жалгыз келбептир. Бүт тоо куштарын ээрчитип келди. Тоо куштары болсо өсүмдүктөрдүн сыйкырдуу уруктарын алып келип, жерде казып отургузуп, анан тоого учуп барып, тумшуктарына бир тамчы суу алып келип, казган жерлерин сугарышат. Ошол эле күнү ушул жакта өсүмдүктөр өсүп, бактар гүлдөп, чөп чыга баштайт. Мына Актан, ушул кушту балапан кезинде сактап калганыңа жакшы болду. Мен айтпадым элем, келечекте бизге пайдасы тиет деп. Сезген буну. Рахмат сага, куш. Ушундай жомок
кыргыздардын тоолорунда болуптур.